Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү жазуучу Чолпонбай Абыкеев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Чолпонбай мырза, бүгүн сиз менен алгачкы маекте Кыргызстандын жана кыргыз элинин абалы кандай? Учурда ушул боюнча суроо бергим келип турат. Эми мындай ачыгын айтышыбыз керек, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү абалы чынын айтканда оор. Кайсы бир деңгээлде октябрдагы баягы толкундар өтүп кеткенсип, анан мындай бир ситуация тынчып калгандай болгону менен толкундун астындагы нерсе өтө жаман болуп турган кезде. Анткени мына азыр жакында президенттик шайлоо башталат. Президенттик шайлоонун үгүт иштери башталат. Эми президенттик шайлоого каттоодон өтүп, жана күрөө-пүрөөсүнүн баарын төгүп бери дегенде 10 чакты киши катышат. Демек 10 чакты киши катышкандан кийин бул шайлоо деген эмне? Шайлоо деген бул көз караштардын бири-бирине болгон кагылышуусу, ой пикирлердин кагылышуусу, ошол эле маалда өтө чоң кызыкчылыктардын кагылышуусу. Адам кызыкчылык үчүн жашайт көп учурдачы. Биз өмүр бою кызыкчылык үчүн жашайбыз. Сиздики болсо журналисттик кызыкчылык, меники болсо жазуучулук кызыкчылык деген сыяктуу. Анан ошол өзүңдүн карама каршыңды кандай болсо да талкалагың келет. Түрлүү жолдор менен жок кылгың келет. Мына ошол башталган турат. Мынакей октябрдагы чаң тополоң деле шайлоонун кесепетинен чыкты. Мына президенттик шайлоодо биздин баягы араң турган элибизге, анысы деле жаралуу болуп калган элибизге, элдин сезимине өтө чоң нерселер ойнойт эми. Өтө чоң нерселер ойнойт. Аны эми баарыбыз эле күбө болобуз. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү тынчтыкты баары сонун болду, баары тынч болуп турат, баары жакшы болуп калды дебеш керек. Ошондуктан ушул жазуучу катарынын кайсы бир деңгээлде биз деле аксакал болоюн деп калдык. Аксакал катары ушу шайлоого катышып аткан талапкерлердин баарынан суранып кетер элем, ушул элдин сезимине ойнобой, биринчи кезекте ушул тынчтыкты, биримдикти деңгээлинде иш жүргүзсө деп. Бирок эми менин айтканымды эч ким укпайт, анткени айтып атпаймынбы? Кандай болсо дагы жеңишке жетиш үчүн баардык методду колдонушат да. Эми бул шайлоонун табияты ушундай. Ошондуктан азыркы тынчтыкты, азыркы абалды бир убактылуу нерсе катары карашыңыздар керек да. Шайлоонун табиятына көнүп бара баштадык, бирок кыргыздын табияты ушу 30 жылдан бери жакпаган кишини бийликтен алып түшүп, адатка айландырып алган жокпузбу? Буну токтото алабызбы же болбосо? Бул адатка айланып калды. Муну токтотуш өтө кыйынга турат. Кыргыздарда бир ойнок деген сөз бар. Мисалы каруу же чыканак көбүнчөсүн бул чыканак, анан каруу же боужер. Бир-эки жол чыгып кеткенден кийин ойнок болуп калат да. Кичине минтип койсоң чыгып кетет, кайра минтип коюп салып аласың, кайра кичирип койсоң минтип койсоң. Азыр бизде бийликти кубалай ээ турган бул бир 10 эле миң кишинин колунан келчү иш болуп калды да. Аны токтото албайсың эми. Аны токтотуштун бир эле жолу ушул биз туура жашаганга, мыйзамдарды бир катаалыраак мыйзамдарды кабыл алганга, баардык жолдорун мындай карап чыкканга гана мүмкүнчүлүк бар да. Болбочу болсо Кыргызстанда бийликти алмаштырып коюш деген бул баягы бир райондун хакимин алмаштыргандан жеңил болуп калды да. Чоң немени, чоң отурган бийликти алмаштырып коюшчу. Ошондуктан жана биздин коңшу мамлекеттер, дүйнөлүк мамлекеттер бизге мындай кандайдыр бир мындай бир опасения менен карап, Кыргызстан мамлекеттүүлүгү болобу же болбойбу, булардын келечеги барбы же жокпу деген көз караш менен карап аткандар ошондон да. Бул учурда ушул кыргыз элинин жана кыргыз атка минерлердин саясий салгылашуусу да атка минерлерди күнөөбү же элдерди күнөөбү? Жок, бул биринчи кезекте саясий салгылашуу бизде атка минерлерде күнөө. Андан да тереңиреги биздеги жазылган мыйзамдарда күнөө. Биздин мамлекеттик башкаруу системабызда күнөөнүн баарычы. Мен канча жол жаздым. 2000-жылдан бери үзбөй жазып келатам. Биз мамлекеттик башкаруу системабызды оңдомоюнча биз эч убакта жакшы бийликке келе албайбыз. Мисалы мен Атамбаев менен 6 жыл бою жакшы мамиледе болбой, сындашып жазышып, Атамбаев мени керек болсо Аукей отурган телевизордон жыйналыштын ичинде отурса да көрсөтпөгүлө дегенге чейин барганда. Эми мен анын астында күнөөм эле ушул болчу. Мындай деп жазып койдум да. Атамбаев бийликке келгенде азыркы биздин башкаруу системабыз менен
Атамбаев эмес Кыргызстанга Путинди алып келсеңер дагы Кыргызстан оңолбойт. Эртең Атамбаев коррупционер болот деп жазып койдум. Мына айтканымдай эле Атамбаев коррупционер болду. Антип жазганымдын себеби мына өзүңүз ойлосоңуз, биз мына партияга депутаттыкка барыш үчүн кайсы бир партиянын лидерине барып жалдырайбыз да, элге эмес. Мисалы мен өзүм талапкерликке кое албай койдум. Себеби биринчи акчам жок, экинчи мен кайсы бир партиянын лидери менен жакшы эмесмин. А мен талапкер катары коюш үчүн кайсы бир партиянын лидери менен аябай жакшы болушум керек, ошого жагышым керек да. Эмне кылсам да, жалынып жалбарсам да, айтканын баарын аткарсам да, эмне кылсам да ошого жагышым керек. Анан ал кейипти биздин тизмеге кошолу деш керек. Анан ал өлчөмдөгү акчамды төлөп беришим керек. Көрдүңбү, бул жерде биздин баш мыйзам бузулуп атпайбы? Биздин баш мыйзамыбыз да жазылып турат. Ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Бирок бери жагы, төмөн жагы аны бузуп салып атат. Ошол баш мыйзамдын төмөн жагычы. Анан биз коррупция так ушул жерден башталып атпайбы? Мынакей эмне себептен бул биздин жана 120 депутатыбыз чимкирик атка конушту? Ошолордун ичинен эмне себептен жана 4-5 депутаттан башкасы сүйлөй албай эле тили буулуп отурду? Себеби ал жерде 4 эле лидер, ошо партиянын жетекчиси башкарып атпайбы? Ал 4 фракциянын жетекчилери башкарып атпайбы? Коррупция да бул. Мындайча айтканда бийликти узурпация жасап алып атышпайбы? Ал жерге депутаттар кантип барып атат? Мына Садык Шернияз жакында өзү ачык айтты. Мен ушул депутат болуш үчүн $300,000 төктүм дейт. Үйүмдү сатып $300,000 төккөм мен депутат болуш үчүн дейт. Көрдүңбү? Анан ал $300,000 төгүп атып барса, анан эмне кылат анан? Макул эми Садык Шернияз эчтеке кылбай таза жүрүп кетти. Башкалар болсо кайра 300,000 400,000, 400,000, 500,000 кылып чыгарып алыш керек болуп атпайбы? Мына мен башкаруу системасы бизде коррупция деген ошол. Биздин башкаруу системабыз оңолмоюнча коррупционер болуп каласың, таптаза адам деле. Мына бүгүнкү күндө мына бизден жакында президенттиктен кеткен Сооронбай Шарипович Жээнбековду баарыбыз айтып атабыз, таза, эчтеке жеп ичкен жок, кетти депчи. Эртең текшерүү башталса бул деле коррупционер болуп чыгып калышы мүмкүн. Атамбаевге окшопчу. Кайсы бир мамлекеттик келишимдердин туура эмес түзүлүп калгандыгы үчүн. Же болбосо мына бизде тиги газ боюнча, газпровод алып өтүү боюнча мамлекеттик чырлар башталып атат. Ошолорго илинип, же бир жеринен болбосо бир жеринен коррупционер болуп калышы мүмкүн. Себеби системанын өзү ошондой. Мына эртең бүгүн ушул системабыз өзгөрбөсө, мына Садыр Жапаров элдин баары колдоп, бул таптаза адам, тимеле көрбөгөн жаманчылыгы калган жок, түрмөдө да отуруп жүрүп келди. Эми бул Садыр Жапаров бизге таптаза иштеп берип атат деп атабыз. Мына астына айтып коеюн, эгер ушул башкаруу системасы өзгөрбөсө, анда 1 жылдан кийин Садыр да коррупционер болуп калат. Садырды да Кудай айырган эме турбайбы, коррупционер турбайбы дейбиз. Өзөк эң башкы маселе биздин башкаруу системабызда жатат. Ошол башкаруу системабызды тазалап оңдошубуз керек. Анан экинчиси, анан барып туруп анан кадрларга барат да. Анан биздин саясатчыларыбызга кадрларга барат. Анан ошондон кийин анан калганы өзгөрөт. Ансыз бүгүнкү башкаруу системабыз, бүгүнкү мыйзамдарыбыз менен биз коррупционер боло беребиз. Мындай бир сөз бар да, кыргыздарда бир жакшы сөз бар. Тегирменге кирип чыккан киши колун чөнтөгүнө салып кирип, кайра колун чөнтөгүнө салып чыкса деле агала болуп калат деп коет. Кыргыздарчы. Бийликте отургандар ошондой да, бийликке бардың кайра чыктың болду, сен коррупционерсиң. Бүгүнкү башкаруу системасы. Элде ошондой ан сезим о. Ан сезим ошондой. 30 жылдан бери баары ичип жегиштеп, баарыбызда ошондой аң сезим да пайда болуп калды. Мамлекеттик кызматка баргандардын баарын эле шектүү карайбыз биз азыр. Ушул коррупционер окшойт деп. Чолпонбек мырза, негизи эле ушул мамлекеттик кадр системасы кандай болуп атат? Ашмалтай чыгып кеткен жок. Мамлекеттик кадр системасы деген жок бизде. Кадр саясаты деген өлгөн таптакырчы. Кадр бизде мамлекеттик кызмат жөнүндө деген мыйзам бар. Бул байкуш мыйзамды эмнеге кабыл алып коюшканын мен өзүм да түшүнбөйм. Өздөрү да түшүнбөйт. Өздөрү деле түшүнбөйт. Аны караганда киши жок. Мамлекеттик кызматтын этикасы деген бар. Аны да эч ким окубайт. Менин оюмча эч ким окубайт анычы. Карап да койбойт жана мамлекеттик кызматка баргандарчы. Себеби ар бир мамлекеттик кызматчынын эми 90% ошол мамлекеттик кызматтын этикасын бузуп жүргөнүн көрөм. Ал эми мамлекеттик кызматтын кызмат жөнүндөгү мыйзамды. Мына бүгүнкү күндө азыр Садыр мына канча адамдарды
тиги кызматка алып атат, бир карап койгон жок. Ошол мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдычы. Мен бир эле мисал айтайын, мына Токтогазиев жанагы министр кылып бир алып бардык. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Министр болуш үчүн ошол системада 10 жылдан ашык иштеш керек. Анан кийин ал ошол системада көтөрүлүп билиш керек. Андан кийин ошого талапкер болуп барыш керек деген. Карап аткан ким бар экен? Андан башка мына райакимге чейин которуп атышат азыр. Каалаган алып барып коюп атышат. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам деген бар экенин ким карап койду? Караган жок да, туурабы? Анан каяктан бизде мамлекеттик кызматтын тартиби болот? Анан каяктан бизде резерв кадров деген болот? Мына Советтер Союзунун учурунда биз жамандаган коммунисттик партиянын башкы күчү бул кадрды тандай билишти болчу. Кадрды болсо алар тепкич менен өстүрчү. Мына мен өзүм да коммунист болгон адаммын. Комсомол болчусуң, анан коммунист болчусуң, анан төмөндөн баштап кичинеден көтөрүлүп отуруп, анан кийин номенклатура деген бар болчу. Ошол номенклатурага жеткениңден кийин дечүсүң. Болду, эми Кудай буйрса тартип бузбай, жакшы иштеп жүрө берсем, чоң кызматка кете берем депчи. Азыр андай жок. Азыр ким таанышы бар, же ошого окшогон көтөрүлүш болуп кетсе, кайсы көтөрүлүшчүлөрдү ээчип жүргөн болсоң, көчөдө кыйкырып жүргөн болсоң, ал кесиби туура келебай, кесиби туура келбейбай, ошол тармакты түшүнөбү же түшүнбөйбү, аны эч ким эсептеп да койбойт да. Мамлекеттик кадр саясатынын кыйрашы Кыргызстандын келечегине кандайдыр бир трагедия алып келбейби? Өтө чоң трагедия алып келет да. Эмне себептен бизде экономикабыз бүгүнкү күнгө чейин тиги көтөрүлбөй келатат? Эмне себептен баардык ишибизде жаман? Себеби ошол кадрдан, баардыгы кадрдан. Мына өзүң, например, ушул жерге, мына өзүң жакшы, бул жакта специалист болгондугуң үчүн назардын үстегенди алып жүрөсүң. Эртең бир айга кет дагы бирөөнү алып келип отурсуз го, ушу журналистика менен эч иши жок. Назардын үстүң талкаланып жок болуп калат. Мына көрдүңбү? Жөнөкөй мисал айтып атам мен, жөнөкөй эле мисалды айтып берип атам. Ошол сыяктуу эле мына бизде кадрларды, мына эми бир бала жакшы батыраң өстүрөт экен деп эле министр болуп койгондо болбойт да. Ал жерде канча жылдап мындай адамдардын дагы немеси өлүп атпайбы? Мындай ошол кесипке болгон кызыгуусу өлүп атат да. Маселен, ошол тармакта канча бир жыл бою иштеп, Кудай буйрса, мына мен райондо иштедим, областта иштедим, эми республикага келдим, мынакей министерстводо бөлүм башчы болдум, Кудай буйрса балким министр болом деп турган адамдардын табити өлүп атат. Табит жок болуп калат. Кызыгуу жок. Эмне кылыш керек ала? Анан тааныш издей баштайт. Акча бербей башталат. Ушинтип ушундай жол менен көтөрүлүп кызмат, баягы генерал болууну каалаган солдат эмес деген сыяктуу амбициясы бар, министр болгусу келген, зам министр болгусу келген балдардын баары эмнени жакшы иштеп эмес, өзүн көрсөтүп эмес, тааныш аркылуу, акча аркылуу жеткенди каалай башташат. Анан ошентип кадр саясат талкаланып, андан экономикабыз талкаланып атат. Экономикалык жактан бизде канча сонун пландар кабыл алынат. Мисалы, мынакей Акаевдин учурунда канчалаган сонун пландарды кабыл алышты. Андан Бакиевдин учурунда канчалаган пландарды кабыл алышты. Мынакей Атамбаев келип алып деп 40-чы жылга чейин деген айланайын укмуш планды кабыл алдырды. Бирок ошол планды кабыл алдыргандан кийин аны ким ишке ашырат? Аны адам ишке ашырат да. Аны специалисттер ишке ашырат да. Анан кабыл алып коет да, ал кагазда калат. Анткени ошону ишке ашыра турган специалист жок. Адамдар жок, аларга коюлган эмес. Таанышып, тиги булар отурат, аларды иштебей атат, планды окуп да чыкпайт аларчы. Ошондуктан мынакей биздин экономикабыздын талкаланып атканы дагы, ишибиздин жакшы жүрбөй атканы дагы ушул кадр маселесинде да. Ошол кадрды жолго коймоюнча эч убакта биз мындай бир ийгиликке жетебиз деп ойлобош керек. Бекер жеринен Сталин айткан эмес, бардык маселени кадр чечет депчи. Ал мисалы Сталиндин ийгилигин элестетип коюңуз, 30 жылдын ичинде 99% неграмотный элди грамотный эл чыгарды. Буурусун менен кабыл алып, бул менин сөзүм эмес, Черчиллдин сөзү. Буурусун менен жер айдаган элди кабыл алып атом бомбасы менен чыгарды. 30 жылда, биз 30 жыл эмне кылдык?
кайра баштады. Мынакей 30 жылда мисалы Усубалиевди деле алып көрөлү. Макул Сталин ладно, аны окуш керек, тарых мээңди чиртишиң керек. Көчөк эле Усубалиевди ал. 25 жылкы иштеген ишин карасаңыз, бир жылда 2ден же завод, же фабрика курулуп турчу экен Кыргызстандачы. Жаңы ишкана. Азыр мына 30 жыл болду, жакшы клубда сала элекпиз. Анан кийин каяктан анан. Чолпон байга бул жерде азыр сиз социалдык тармактарда тыгыз колдонуучу саясатчы деп эле коеюн, саясатчылардын бирисиз. Азыр жаштар менен карылардын арасында бир кандайдыр бир сагылашуу жаралды да. Жаштардын көпчүлүгү эле мындай карылар кетсин, жаштар келсин деген уран чакырыктарды чакырып баштады. Тилекке каршы ошол жаштардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматта такыр иштебегендер да. Алардын амбициясы аттын башында болуп эле бир министр болуп калгысы келет, же болбосо президент болгусу, же болбосо тарс этип депутат болуп отургусу келет да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашымча эми жаштардын ошентип турган себеби бар да. Себеп түзүлүп атат да. Эми мына 30 жылдан бери же экономикабыз оңолбойт, же бир мамлекеттик бийлигибиз оңолбойт, жанагы же бир жакшы мыйзамыбызга туруктуу болбойбуз. Анан кимди бирөөнү күнөөлүү кылыш керек да. Анан баягы биздин муунду күнөөлүү кылып атат. Жеке личносттарды эмес, анын ичинде мага окшогондорду да кошуп туруп күнөөлүү кылып коюп атат. Анан ошол муун менен муундун ортосунда карама каршылык түзүлүп калып атат да. Анан жаштар, карылар баары кеткиле деп атат. Биз болсо жаштарды айтып атабыз, айланайын, азыр тиги ак шакалдыга караганда жаш шакалдар жаман болуп атат депчи. Анан ошентип анан муундардын ортосунда карама каршылык пайда болуп атат да. Бул баягы мындай, мен өткөндө бир макала жаздым, мындай да. Келечекти сен тапанча менен атсаң, то есть өткөндү сен тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат деген сөз бар да. Мына ушул биз кайсы бир деңгээлде орто муун, улуу муун болуп, азыркы жаштардын өткөнүбүз. Алар бизди азыр автомат менен аткылап атса, эртең аларды катюша менен астыңкылар тосуп алат. Анан биз ушунун кесепетинен, ушундай бир 30 жылдагы ушундай каймайт ушунун кесепетинен баягы кыргыздардын канча бир кылымдардан бери келаткан нарк салты да бузулуп атат. Мына улууга урмат, кичүүгө ызаат деген сөз калбай калды азырчы. Мен жакында эле айылга барып келдим, айылда аксакалдар менен сүйлөшүп, жолугуп отурсам, алардан нааразы, жаштар азыр неме сыйлабай калды дейт, улуу муунду сыйлабай калды, улуу деп сыйлабай калды дейт. Жөөлөп өтүшөт, түртүп өтүшөт дейт. Даже ушундай кирип келсең, төргөт деп да койбогон учурлар болот дейт. Анан бул биздин улутубуздун келечеги кандай болот деп айылдагы аксакалдар менен сүйлөшүп, айылда ушундай болуп калгандан кийин анан шаарда кандай? Көрдүңбү, биздин улуттук нарк населибизге да ушул жаман таасирин берип атат. Ошондуктан бул жаштарга айтар элем, алар деле эртең картаят. Бат эле картайып калат экенсиң. Бир учурда мына Акаевдарды бийликке алып келгенде биз жаштар так ушул бүгүнкү күндөгүдөй болгонбуз да, бүгүнкү азыркы жаштардай болгонбуз. Бүт эски муундун өкүлдөрү кеткиле, жаңылар келсин, жаңы билимдүүлөр келсин деп Акаевди бийликке алып келгенбиз. Бул биздин муундун өтө чоң жаңылыштыгы болгон. Акаевди бийликке алып келип алып, анан андан кутула албай 15 жыл азабыбызды жегенбиз. Мына ошол Акаевди бийликке алып келгенде Акаев бизге таянып алып, жаштар бизди колдоп атат, эл колдоп атат деп туруп, анан кийин жанагы коррупционерлердин баарын кызматка алган. Ошол убакта анан аны бир 5 жылдан кийин анын жаңылыштарын билип калып, биз күрөшө баштаганда менин бир жазганым бар. Физик болсо аны хирург кылып кое берсең деле боло берет. Эптеп сокур жакшы медсестра алып сокур чегип операция жасай беришим мүмкүн деп. Анткени өзү менен иштеген физиктердин баарын алып келип алалы, тиги министр транспортта кылып, премьер-министр кылып, физик эле болсо алып барып эле чоң кызматтардын баарына кое берген да. Анан ошол кадр саясатын биринчи талкалаган Акаев болгон. Ошентип анан баягы кийин катуу өкүнгөнбүз. Биз ушул жаштар анан жаңы келиш керек, жаңылар келиш керек дегенден мурда специалисттер келиш керек, абийири бар адамдар келиш керек, таза адамдар келиш керек деген деш керек экен да. Мисалы мынакей ушул дүйнөлүк практиканы карап көрүшүбүз керек. Дүйнөдө кадр маселесине өтө аяр мамиле жасаган бул Кытайлар. Кытайларда министрлик кызматка 60-тан жаш өтмөйүнчө коюлбайт. 60-тан жаш өтмөйүнчө мамлекеттик чоң кызматка коюлбайт.
Ал эми төмөнкү кызматтарга 50дөн жаш өтмөйүнчө коюлбайт. Ошол жашка чейин кандай иштеген, кайсы тармактарда иштеген, таза иштеди беле, коррупцияга аралашкан эмеспи, ошолордун баарын карап туруп анан жогорку кызматка коюшат. Биз болсо азыр коюп атабыз. Мына мен бир эле мисал айтып коеюн. Мына Мегаком эсиңиздерден чыга элек болсо керек. 3 жаш баланы алып келип койгонбуз. Билесиңер. Чет өлкөдө окушкан үчөө тең бир нече тилде 7 тилге чейин эркин сүйлөгөн балдар болчу. Bir жылда 140 миллион доллар ичип жеп бүгүн түрмөдө жүрүшөт. Көрдүңбү? Ал чет өлкөдөн окуп келген десе эле сонун экен дей бербеш керек. Анын жан дүйнөсү кандай? Мен ушу жерден бир айтып кетейин. Адамда кадрдын профессионалдуулугунан мурда дагы ошол кызматка берилгендигинен анан тазалыгына караш керек. Шолоховдун Көтөрүлгендиң деген жакшы романы бар. Ошондо заводдо иштеген эле шаардан өмүрү айылды көрбөгөн немени алып келип колхозго башкарма кылып койду. Ошол тырышып жүрүп ошол жерде ошол колхозду эң астыңкы колхозго алып чыгат. Өзүнүн ишине берилгендик, тазалыгы, анан иштермандыгы менен. Ал профессионал эмес болчу, ал дыйкан эмес болчу. Ал картошка менен капустанын айырмасын деле билчү эмес. Көрдүңбү? Бирок ошол ишине берилгендиги менен ал ошондой деңгээлге жеткирген да. Ишин профессионал болсун, ишти мыкты билсин, бирок ал жалкоо, ички иштегич болсо ал ишти талкалайт. Ушул кыргыз элинин улуттук идеологияны унутуп, саясатташып кеткенине кимдер күнөөлүү? Улуттук идеологиябызды унутуп, саясатташып кеткенибизге кайсы бир деңгээлде ушу башынан бери эле баягы улуттук идеологиябызды бир тармакка салып койсок болот эле деп көп жазып жүрдүм. Ошол улуттук идеологиябызды колдобогонубуздан болуп атат. Бул биздин баягы азыр мындай бир оор учур болуп калды. Мындай бир улуттук салт санаабыз, наркыбыз менен бүгүн 3 нерсе бири-бирине каршы туруп калды. Бүгүнкү күндөчү муну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бул биринчи биздин ата-бабабыздан келаткан нарк, салт, тилибиз. Буга каршы учурдагы дүйнөлүк глобализациялык агым, анан үчүнчүсү дин. Мына ушул үчөө бири-бирине каршы туруп калышты. Эгер ушул үчөө эң слабый бүгүнкү күндө нарк, салтыбыз болуп атат. Глобализация бул дүйнөлүк агым. Каалайбызбы, каалабайбызбы ага кетебиз. Баарыбыз сотко көтөрүп жүрөбүз. Баарыбыз орус тилинде сүйлөйбүз. Дүйнөлүк маалыматтарды алыш үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, англис тилин үйрөнүп атабыз, орус тилин үйрөнүп атабыз. Анткени дүйнөдө дүйнөлүк маалыматтан артта калып калсак, дүйнөлүк техникадан артта калып калсак, неме калып калсак, анда экинчиси болсо дин. Азыркы күндө ислам дини түрлүү агымдын баары кирип кетти. Биздин ата-бабабыздан калаткан салттуу ислам эмес, андан башка дагы 108ге жакын агымы келип, башыбызды айландырып, анан ошолордун баары. Алардын баары эмне кылып атат? Ошолордун баары биздин улуттук нар салтыбызды, улуттук жүзүбүздү, тилибизди тебелеп атат. Тебелеп, акырындык менен жок кылып өлтүрүп баратат. Ошондуктан бизде жанагы оондун изилдөөсүндө 100 жылдан кийин жок болуп кетчү улуттун тизмесине кирип калганбыз биз. Айтсаңыз, ошондо кыргыз эли өзүнүн биздин ата-бабаларыбыз илгери убакта өзүнүн уул кыздарын макалдар менен эле тарбиялап келген да. Улуу кишинин алдын кебетпи? Ушул эле катардагы макалдар. Эмнегедир ушундай макал лакаптардын же болбосо биздин ата-бабалардын жолу менен бараткан мурдагы көчтү унуттап алып баратат да. Ушуну кимдер калыпка келтириш керек? Мисалы үчүн Тажикстандын телекомпаниясын же болбосо Өзбекстандын, Казакстандын көрсөк, ошол эле өнүккөн мамлекеттер Япониядын көрсөк, алар өздөрүнүн ата-бабаларынын урп-каада салттарын сактап келет да. Айланып келеле Кыргызстан бүт баарын унутуп калдырып эле, Корей келсе Корей, Араб келсе Араб, же болбосо ушу ээрчиме калкка айландык да. Туура айтасың, ээрчиме калып болуп калдык. Ээрчиме калып болуп калгандын башкы себеби биз көп учурда башыбыз менен эмес, курсагыбыз менен ойлонуп калдык. Мисалы жанагы динге берилип, эле сакал коюп чуркап жүргөндөрдүн баары эле динди чындап эле ошо жакшы көрүп атат экен деп ойлоп атасың. Көбү ошол анча-мынча ошо арабтардан келген анча-мынча акчага кызыгып кеткендер болуп атат. Жанагы НПОшниктердин баары эле батыштын немесин алып келип аткандардын баары эле ушул улутту кечибейин деп ойлоп атат. Курсактын кесепетинен эле ошо күнүмдүк бир жакшыраак зарплат, жакшыраак жашоосуна карап ошондой иштерди жүргүзүп атышат.
мына ошол баш менен эмес курсак менен ойлогонубуз биринчи кезекте ошого зыян тийгизип атат. Экинчиси, биз мамлекеттүүлүк, мамлекет тарабынан биздин улуттук жүзүбүзгө, улуттуулугубузга көңүл бөлүнбөгөндүктөн мына ошол иштер болуп атат да. Антпесе мисалы мына 30 жыл болду, мына эгемендүүлүктү алганыбызга. 25 жыл болгондон кийин, 20 жылдан кийин деле, 25 жыл болгондон кийин деле жазып жүрдүм. Бизде мамлекеттик тилди бир эле кыргыз тили калыш керек депчи. Бир эле кыргыз тили калыш керек. Официалдуу тил анан тигил бул дегендерди алып салыш керек. Каалайсың, каалабайсыңбы, өзүң эле үйрөнүп аласың орус тилди. Биз кой дегенибизге карабай үйрөнөсүң. Англис тилди ошентөсүң. Мына Кытайда азыр тети гоин дегенге барчы, канча кыргыздар айланайын кытайча сайрап жүрөт. Бирок ошол кытайлардан кыргызча үйрөнгөн бирөөсүн көрдүңбү? Болбочу болсо мына 30 жылдан бери жаңы төрөлгөн бала 30га чыкты. Башка улуттун өкүлдөрүнөн 30 киши көрдүңбү кыргызча сүйлөп калган? Жок, себеби кыргыз тили кереги жок Кыргызстанда. Кыргыз тилин билиштин кереги жок, муктаждык жок кыргыз тилинечи. Анан тил өлө баштаган сайын дил өлө баштайт. Дил деген себеби тилди түшүнүү, сезими өлө баштайт. Тилди түшүнүү, сезим өлгөндөн кийин макаллап колдонбой каласың. Мына мисалы биздин муун. Мына азыр Facebook'та карасаң эле өзүм мактап аткандар да. Мен баланча кылып салган, мен баланча кылып салган, мен баланча жерде баланча кылып, мен деген тимелер окумуш, биларман, окумуштуу, акылдуу, иштарман, тимеле боорукер, анан тимеле күндө эле селфи кылып эле мамлекеттик кызматчыларга да оору жукту балия болуп эле. Мен баланча менен троллейбуста кетип баратам, менин жаныма бирөө жөлөнүп уктап калды, анан иште да сен, ишиңди көрсөт, ал тиги, анан мен баланчага барып бата алдым, анан тиги түкүнчөдө кылдым, анан баланча жерде мен монтип басып жүрөм. Телефонго сүрөткө тартып элечи. Өзүм мактап эле. Айланайын биздин учурубузда бир макал бар болчу. Өлө жаман өзүн мактайт деген. Ушул боо жерде турчу. Өзүң жөнүндө бир сөз айтайын десең, өлө жаман өзүн мактайт болбоюнчу деп коркчубуз. Бизде бир 10 макалды билсең, ошол 10 макал менен эле кыргыздар өзүн өзү тарбиялап алса болот. Мына өлө жаман өзүн мактайт. Коркосуң өзүңдү мактагандан. Жакшы жумуш кылсаң да унчукпайсың. Бирөөлөр айтып атса, коюңузчу деп жалтанып турасың да. Эл эмне дейт деген сөз бар. Айланайын бир кыйгач басып алганда коркчусуң. Күнгө кечинде апаң менен атаң сени кенедейиңде бир дил болуп келсең да айтчу. Айланайын кейпиң эмне? Эл эмне дейт? Баланчанын баласы эмне болуп калды деп айтпайбы? Эл эмне дейт деген сөздөн ушунча коркчубуз. Кайда жүрбөйүн эл эмне дейттен коркуп турчусуң. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген сөз дайыма жүрөгүңдө жүрчү. Улууну көрсөң, мындай басчусуң. Астынан тороп чыкчу эмес. Мындайраак басып өтүп, алыстан салам берип, анан улуу ишин өткөрүп койчусуң. А кичүүлөрдү көрсөң, ызаат кылчусуң. Мына, көрдүңбү? Ушул сыяктуу бир 10 макал билсең, кыргыз болуп, кыргызга тарбия жетиштүү болчу. 5 мал намаз окуштун деле кереги жок ан үчүнчү. Жолбочу болсо жанагы англис, япон, кытай тилдерин деле билиштин кереги жок. Ошол эле 10 макал сени кыргыз кылып тарбиялап койчу. Көрдүңбү? Бүгүн ошол макалдын маанисин түшүнбөй калдык. Сөз катары маанисин түшүнбөй калдык. Бүгүн жаштарга айтсаң, анын сөздүн маанисин түшүнбөйт. Алардын башы биринчи орусча ойлонуп, же англисче ойлонуп, анан кийин кыргызча ойлонот да. Анан ошондуктан баары тилден башталат деп атканым ошол. Тилдин ар жагында дил жатат. А дилиң өлгөндөн кийин сени кайра тирилтиш кыйын болот. Ошондуктан биринчи дилди сактап калыш керек. Дилиңди сакташ керек. Жанагы бир макал болгон, тилин берсе да дилин бербеген немелер экен дегенчи. Ошо дилди бербеш керек. А биздин кыргыздардын дили өлүп баратат да. Кыргыз элинин трагедиясы, кыргыз элинин учурда трагедиясы эмнеде? Кыргыз элинин трагедиясы биз жана башынан эле айтайын. Ушул 30 жылдан бери мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдей албагандыгыбызда. Мамлекеттүүлүк деген болот, анан мамлекет деген болот. Бизде мамлекет бар, бирок мамлекеттүүлүк жок да. Мен муну көп жаздым. Мамлекеттүүлүк деген эмне экенин бизде президентибиз баш болуп, премьер-министрлер, депутаттарыбыздын көбү түшүнбөйт. Мамлекеттүүлүк деген эмне экенин түшүнүшпөйт. Ошол түшүнбөгөндүктөн бизде моундай окуялар болуп атат. А мамлекеттүүлүк болбогондон кийин мамлекет катары сактала албайсың сен. Мамлекет деген атыбыз бар. Мен муну көп жаздым.
Бизди дедим азыр дүйнөдө мындай да Кыргызстанды басып алайын деген эч ким жок да. Дүйнөдө азыр агрессия жок. Бир мамлекетти басып алайынчы дегенчи. Эгер агрессия болгондо бизди давно басып алат болчу. Кайсы бир мамлекет. Өзбекстан деле, Казакстан деле, Россия деле, Кытай деле басып алмак. Анткени азыр агрессия жок. Башка бир мамлекетти басып алайын деген басып алуучулук жок азыр. Азыр башкача басып алуучулук бар. Экономикалык жактан басып алуучулук бар. Акча жагынан басып алуучулук бар. Мисалы, доллар менен Америка бизди эч жак басып алган. Долларсыз эч нерсе кыла албайбыз. Экономикалык жактан Россия бизди эч жак басып алган. Эртең тиги немен бензинди бир жума тийип бууп койчу болсо, биз ошол жерде Россиянын астына чөгөлүп, жыгылып кагылайын деп эч кимибиз машина айдабай жөө басып калабыз көчөдө. Ушул сыяктуу көп жагынан башкача басып алуулар бар. Ошондой басып алуулардын кесепетинен биз жаман абалга алып калдык да. Ошондуктан биз азыр мындай бир ойлонушубуз керек, мындай бир ушундай ситуациялардан чыгып кетиш үчүн жолдорун ойлонушубуз керек. Анын жолдору болсо кайра айланып барып биздин мамлекеттүүлүгүбүздө жатып атат. Мамлекеттүүлүк дегенди ошол мамлекеттин башына барган адам түшүнүш керек. Мамлекет деген эмне, мамлекеттүүлүк деген эмнени түшүнүш керек да. А бизде мамлекет деген эле каттоодон өткөн, Кыргызстан деген каттоодон өтүп койгонбуз. Болду. Мамлекеттүүлүк жок. Мамлекеттүүлүк жок болгондуктан Медведев деген Россиянын премьер-министри айтып атпайбы? Кыргызстан деген мамлекет жакында жок болот депчи. Эми ойлоп көрсөңүз өзүңүз. Бир чоң мамлекеттин премьер-министри кайсы бир башка бир мамлекеттин, бул мамлекеттин келечеги жок, жакында мамлекет катары жок болот деп айткан эмне деген эмне деген сөз? Эмнеге ушул сөздү угуп деле кыргыздар ойгонбой атат да? Эми ойгонгонго дарамети жок болсо, ойгонгонго акыл эси жок болсо каяктан? Азыр мындай да, албетте Кыргызстандын келечеги кошуна мамлекеттер талкууга салышты. Эми учурда кайра эле саясий темага өтөлү. Социалдык тармактарда Алмазбек Шарипович менен Сооронбай Шарипович катуу талкууга түшүп атат да. Көпчүлүк Сооронбай Шарипович Алмазбек Шариповичти сатып кеткен саткын деп жазышууда. Мен ушул нерсени саясий жагын алып карап атам, достук жагында. Бул ошондо Сооронбай Шарипович элдин кызыкчылыгын тандаш керек беле же досунун кызыкчылыгынбы? Ушуну сиз көрөгөч адам катары айтып койсоңуз. Мен муну башында эле жазгам. Президент болуп бараткан адам, мен жакында Садыр бул мамлекеттик кызматка келгенде да Садырдын кулагына алтын сырга деп жаздым. Ошондо да айттым. Президент болуп бараткан адам жана согушка аттанган жоокер сыяктуу эле ошол президенттен аман келемби же ошол жакта башым калабы деген чечимди чыгарыш керек. Башты кыйып салыш керек. Башты кый дегеним дос деген жок. Президент болгондон кийинчи. Жакын тууган деген жок. Жердеш деген жок. Президент деген гана. Анткени бир мамлекет сага мамлекетти ишенип берип атат. Улуттун кызыкчылыгын ишенип берип атат. Мамлекеттин кызыкчылыгын ишенип берип атат. Ошол мамлекеттин кызыкчылыгында, улуттун кызыкчылыгында турган кезде дос деген, тууган деген, керек болсо родной аялың деген жок болуш керек. Мына Ататүрк эмне үчүн Ататүрк болгон? Ошол баардык досун, аялын, аял менен ажырашып кеткен да киши. Ошол мамлекеттин кызыкчылыгына туура эмес мамилеси үчүн. Анан жакындарын баарын кетиш керек. Анан кийин ал туура жеке үй бүлөдө мамиле болуп калса, жеке үй бүлөлүк мамилеңди жасап жүрөр, но бирок мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде сен жалгызсың. Жалгыз сен президентсиң. Жалгыз адамсың. Сенде дос жок. Атамбаев катуу жаңылган. Ал мен муну үстүнөн башкарып отура берем депчи. Андай болбош керек. Жээнбеков туура кылган. Жээнбеков дегенде дос жок, ал президент да. Ал кайсы бир партиянын өкүлү эмес. Ал кайсы бир немен үй бүлөнүн эмес. Ал деген президент, кыргыз элинин президенти. Ошондуктан мен анын учурунда ошол эле замат Жээнбековду колдоп жазган болчумун. Туура кылды. Мен ошон үчүн Жээнбековду сыйлап калганмын да. Туура кылды бул ушул Атамбаевди кечкени депчи. Анткени андай арам ой болбош керек. Атамбаев арам ой менен жасаган да.
Эми ал мындай кылды да, баягы акай үй бүлөлүк кызыкчылык орното албай койгондон кийин үй бүлөлүк болбойт экен. Андан кийин Бакиев аракет кылды, ал да болбой калгандан кийин Атамбай ойлоду, мен досумду коюп алып досум аркылуу башкарайын. Ал да болбойт экенин көрдүк. Эми булар ойлонушу керек. Эмкилерчи доско үй бүлөлүккө дагы эчтекеге болбойт, партияга да болбойт. Биздечи президентсиңби эл үчүн иштеп бер деген. Демек булар четке чыгып, четке четтир. Элдин кызыкчылыгы деген президент үчүн анткени бизде жалгыз эле эмне үчүн мына биз 30 жылдан бери супер президенттик башкарууда келатабыз да. Эми конституциябыз эми парламенттик деп да жазып койдук, аралашма деп да жазып койдук, президенттик парламенттик башкарууда деп жазып койдук. Эми байкуш конституцияны жазып коет да ошого эч ким карабайт. Мына азыркы колдонуудагы башкы конституциябыз, баш мыйзамыбыз, конституциябыз деле парламенттик башкарууда. Каякта чимкилик депутаттар башкарды, эч кимсе башкарган жок да. Супер президенттик башкаруу болуп келди, туурабы? Ошол 30 жыл бою супер президенттик эле башкарууда келатабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Эмне себептен? Себеби жалгыз президентти жалпы эл шайлайт. Анын жоопкерчилиги ошол жерде. Жалпы баарыбыз шайладык ошол президентти. Анан алып мени жалпы эл шайлаган деп айта алат. Бир гана президент элдин атынан сүйлөй алат. Депутаттар шайлоочулардын гана атынан сүйлөй алат. Ар ким өзүнүн шайлоочусунун атынан гана сүйлөй алат. Элдин атынан сүйлөй албайт, аларда андай укук жок. Президентте гана бар. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Президентти раз жалпы эл шайладыкпы, президенттей болсун алчы. Элдин гана кызыкчылыгына турсун. Эл менен гана болсун. Мына ошого жетишибиз керек. Ошого түшүнгөн президент келбей атпайбы, бирок тилекке каршы бизгечи. Ошол жерден жаңылышып кетип атышпайбы? Ошол жерден үй бүлөсүн ойлой үйүп атат, тууган тушканын ойлой үйүп атат, анан тегерегин ойлой үйүп атат. Эми президент деген ушундай болуш керек. Эгерде ушул элдин кызыкчылыгынан тайып башкара албай барса, ачыгын эле айтыш керек да элгечи. Колуман келбей калды, кете берейинчи, эртең мен таш менен кубалагы чакты эле кетип калайын деш керек да. Кыргыздарга же дегиле ушу Кыргызстанга кандай хан керек, президент керек? Кыргыз эли эми биз байыртадан ушундай эл экенбиз. Биз биринчи калыстыкты жакшы көрөт экенбиз. Калыс болуш керек экен да. Экинчи чынчылдыкты жакшы көрөт экенбиз. Чынчыл болуш керек. Анан үчүнчүсү бул Кыргыздын президенти катуу болгон жерде катуу болуп, жумшак болгон жерде жумшак болуп коюш керек. Катуу чечимди шак момун төбөгө уруш керек деген чечимди чыгаш керек болуп калса, урмабын төбөгө деп эле төбөгө урдуруп эле жок кылчу жерде жок кылып коюш керек экен. Кээ бирөөнү аяп коймоуну, байкушты аяп коелу, айкөлдүк кылалы деп атаңды кыргыздын жакшы сөзү бар да, атаң өлтүргөнгө энең алып бер деген сыяктуучу. Ошондой момент болуп калса, коймоуну тийбешибиз керек, аяп коюшубуз керек экен деп аяп коюшубуз керек экен. Мындай айтканда, Кыргыздын президенти ушуга жетиш үчүн манас делиш керек да. Биздин манасыбыз улуу философия. Манасты ошол президент болгон адам жок дегенде же Сагынбайдыкын, же Саякбайдыкын манас эметей сейтекти окуп алыш керек да. Анан ошол жүрөгүндө калып калат ошол нерсечи. Анан ошондо менин оюмча ошондой президент боло алат деп ойлойм. Болбочу болсо, баягы бизде калыстыктан тайса эле, бекер жеринен жанагы бизде кыргыздарда баягы ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп айтылган эмес. Бекер жеринен кыргыздарда башкара албаган эл бузат, бастыра албаган жол бузат деп айтылган эмес. Көрдүңбү, кыргыздардын баарын макалында айтып салган, баарын элечи. Ыймандуу бий болгуң келеби, тууганың жок болсун. Эми тууганы жок кыргыз жок да, туурабы? Ас болгон Кыргызда 200-300 тууганыбыз бар. Демек бийликке барып атканыңда жоот деген да. Туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок. Ыймандуу болгуң келеби, тууганды жогот. Ошо бийде жүргөн кезиңде, бийликте жүргөн кезиңде тууганың менен аралашпа деген сөз. Бастыра албаган, башкара албаган элди бузат, бастыра албаган жолду бузат деп, мына 30 жылдан бери бизди башкара албаган адамдар келгенден элибиз бузулуп калды. Бүгүнкү элим эмнеге бузулду деп жана айтып атпайсыңбы, кантип эле бузулуп калды депчи. Мына башкара албаган адамдар келип элди бузуп салды. Көрдүңбү? Эми ошолордо ошо эл айрым саясатчыларды ээрчип кете берген элдин бузулган аң сезимин кантип дейбиз? Ошо чын эле кыргыз эли өзүнүн тагдырын жокко чыгарып аткан жокпу? Эми мындай да, бул элди негизи күнөөлөбөш керек да.
эл ээрчиши керек. Эл эмнеге ээрчийт дебеш керек. Элди наоборот ээрчи деш керек. Бирок жакшы адамды ээрчи деш керек. Жакшы сөздү ээрчи деш керек. Мына бүгүнкү күндө бекер жеринен жанагы мен идеология жөнүндө идеологиябыз жок болуп атат деген жөнүндө айткан жокмун да. Мисалы мына бүгүн эртеден кечке эмнени талкуулайт? Саясатчыны талкуулайбыз. Ушул убакка чейин мына ушул Назарбаевдин алып келип алып бир жазуучуну талкууладың да. Боуреки Аукеев маселен Бриллиант деген чыгарма чыгардыңыз эле. Эмне себептен ушуну бүгүнкү күнгө чейин 500 миңден ашык киши реңде аткан ушу Бриллиант. Көрдүңүзбү? Же болбочу болсо кайсы бир сүрөтчүнүн сүрөтүн талкууладыкпы? Же болбосо кайсы бир музыканттын классикалык музыкасын талкууладыкпы? Ооба, талкуулаганбыз. Атайын көрсөтүп. Мына ушу сыяктуу баягы маданиятты эмес, эртеден кечке саясатты талкуулайбыз да. Себеби эмнеде? Себеби эл ошого кызыгып калды. Эл ошо менен жашап калды. Анан силер деле баягы элдин көргөнүн, элдин каалаганын бересиңер да. Продукцияны баягы өтпөгөн продукцияны бербейсиң да. Өткөн продукцияны бересиң, көрдүңбү? Элге болсо мамлекет акырындык менен мен муну канча жолу жаздым, айланайын, о КТРга канча жолу жаздык. Эми мен атын айтпай эле коеюн, азыр деле кызматта жүрөт. Аукеевдин Кызыл көйнөкчөн келин деген драмасын тиги немеде кыргыз драмада коюш керек болуп калса, айтат имиш, Аукеевдин атын чыгарабызбы депчи. Эми причем здесь менин атым чыгат, Менин драмаларым кыргыз драма театрда коюла баштаса менин атым чыгып кетет экен. Көрдүңбү? Саясатта кылжырашып, келжирешип атса, баары бир менин атымды чыгарбаш керек экен да. Көрдүңбү? Ошол сыяктуу бир кысканычтар, ошондойлордун кесепетинен жазуучулардын, акын жазуучулардын, маданият ишмерлерин жок кылып, бул жакка өтүп кеттик да, эми бул жактан тазалана албай атабыз. Ошондуктан кайрылып, кайра маданий тармакка өтүш керек. Адам маданияттуу болгон күндөн баштап, анан баягы бекер жеринен айтылбайт да, тиги кедей эл саясатчы, бай эл саякатчы депчи. Анан биз баягы саясатты эле талдап, саясаттан эле, саясат болсо туруксуз нерсе да. Мына өзүң сен эми жаш болуп калдың. Мына мен маселен 90-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин саясатчылардан көбүнүн атын утуп калдым. Мисалы жана Чынар Шаршеева деген бар болчу. Учурунда айылан кумир болчу, жаштардын кумири болчу. Тим эле Чынара Шаршеева, Чынар. Азыр эч ким деле билбей калды, унутуп деле калды. Но бирок мен Бриллиант как раз ошол Чынара Шаршеева кумир болуп жүргөндө жазган. Бүгүнкү күнгө чейин эле Бриллиант болуп келатпайбы? Көрдүңбү? Чыгармачылык деген ал төлүк. Маданият деген төлүк. Саясатчы болсо, жанагы кээ бир оондор укмуш болуп урдалып чыгат, анан эле унутулуп калат. Ошол сыяктуу да. Ошол 90-жылдарда бир топ укмуш бектин бир ырлары чыккан, азыр алардын баарын унутуп деле калды элчи. Ошол сыяктуу баягы жарым жыл, бир жыл деп эле оостон түшпөй ырдалып жок болуп кеткен сыяктуу саясатчылар да ошондой болот да. Саясат деген туруксуз нерсе. Саясат деген бүгүн бар да эртең жок. Туруктуу нерсеге, түбөлүктүү нерселерге биз өтүшүбүз керек. Ошого басым жасашыбыз керек да. Учурдан пайдаланып мен кайра эле саясатка кетейин. Эми бул суроону бергендин алдын ала бир тактуу учурлар бар да. Жалпыга маалым Райымбек Матраимов тууралуу. Бул кишини айрым басма сөз кызматкерлери же айрым ММКлар жеке өзүнө эле күнөөнү коюп, башка кишилерди кошпой келет да. Мисалы үчүн, ошол учурдагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол учурдагы бажы кызматынын төрагасы Кулматовду такыр кошпой келет да. Деги эле ошол сиздин саясатка көз жүгүрткөн киши катары чын эле Райымбек Матраимов гана күнөөлүүбү, же башкалардын арасында башкалар да барбы? Бул эми мындай да, Райым бир жокер. Райымдын ордунда мен деле болсом ошо Райымдай болуп калмакмын да. Анткени ошол орунга барганда ошону аткарам деп барды да. Ошону аткарбаса бармаган эмес аны. Ал система. Ошол бажыдагы түзүлгөн система. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул международный система.
эл аралык Казакстан деле ошол оору менен ооруйт, Өзбекстан деле ошол оору менен ооруйт, Россия деле ошол оору менен, Белоруссия деле ошол оору менен ооруйт. Ушул мындай алганда баягы илгерки Союздун аймагындагы түзүлүп калган система. Ошол системанын мындай жертвасы Райымчы. Бирок жертва болгондо эми токочтуу жертва да, чөнтөгүнө чоң акча түшкөн жертва. Бирок анын жалгыз жанагынчанын эми өзүңүз деле ойлосоңуз, ошончо кайсы мындай акылы бар адам ойлоно алат билбейм, ошончо акчанын баарын эле жалгыз эле бир адам чөнтөгүнө сала берет депчи. Андай болбойт дейт. Анын төбөсүндө киши отурат да, туурабы? Мына анын төбөсүндө ким отурат? Бажынын төрагасы отурат, туурабы? Ал Кулматов, андан кийинкиси, андан мурдакысы, короче, ал кантип эле ошону карап туруп эле ушул таңгыра жеп атат, мага бир тыйын берип койбойт деп унчукпай отура берсин. Туурабы? Ал бажыга алып барып койгон жерде президент отурат, премьер-министр деген отурат. Анан ал премьер-министрдин астында вицелери отурат. Ошолордун баары билет да ошол системанын кандай экенин. Анан баары өзүнүн долясында отурат да. Мындай бүгүнкү ачык айтсакчы. Бүгүнкү күнгө чейин отурушат ошолор. Бүгүнкү күнгө чейин алып атышат аны, шыкылдатып эле. Анан эле байкуш Райымды миллионсуң, анан тигинсиң, мунусуң деп эле жамандап атышат да. Анан эми ал Райымда бекем жигит экен. Башына ошондой түшсө деле айтпай унчукпай жүрөт. Эми ал камалбай атпайбы? Камалса балким айтып коюшу мүмкүн болчу. Аны камабай атканы деле ошондон болуш керек. Ал болсо айтат болчу да, мен жалгыз жеме алмакмын ошонун баарын. Тиги. Ага жеткирбей өлтүрүп да коюшу мүмкүн Райымдычы. Ошондуктан ал жер деген системада, ошо бажы системасы ошондой түзүлгөн экен. Анан маселен жөнөкөй эле пример да, мисалы Кытайлар так өткөрөт. Кытайдан 7 миллиард өтүп, 7 миллиард доллардын товары өткөн бизгечи. Анан Кыргызстанга келгенде эле 700 миллион доллар болуп калып атпайбы? Анын ортодо 6 миллиард 300 миллиондун товары жок болуп кетип атпайбы? Аны президент деле билет. Ошол учурунда Бакиев деле билчү, андан кийин Атамбаев деле билчү. Анан ал таптаза, Атамбаев өзү таптаза болсо чакырып алып сурабайбы? Айланып эле бери келчи. Бул Кытайларың мындай дептир, анан сага келгенде кандай мындай болуп калды. Бажынын төрагасын чакырып алып сурайт да, ал Райым менен эмне иши бар, туура? Ал анын астында подчиненный. Анан тиги бажыдан сен акмак прокурорду чакыр азыр, кама муну дейт да. Жок, антпай атканын себеби эң чоңун ким алат? Эң чоңун башында отурган адам алат. Биринчи чоңду, чоң кусокту Атамбаев алчу. Андан кийин чоң кусокту ким алчу? Төрагасы алчу. Андан кийин чоң кусоктон Матур Райымды алып анан ал жана чогуу иштешкендердин баары менен бөлүшөт да. Жалгыз эле ошол жерге ошону жедирип коюп атат. Маселен мен ал жерде алдыгындай тетрадь көтөрүп чуркап жүрсөм, ана мага эч ким эчтеке бербей койсо, менин күндө эле тетрадь көтөрүп чуркап жүрө беремби деп айтам да. Мага да бирдеме бериш керек болот да, туурабы? Анан ошентип баары бөлүшкөн. Ал система. Ал системаны тазаламайын ал боло берет. Эртең Ибраим Матур Райымды камап салсаң, анын ордуна башканы коюп коет. Ал деле ошону жаза берет. Бирси күнү аларды камасаң, анда башкасы. Системанын өзүн тазалаш керек. Системанын өзүн, жана менин башкаруу системасын, коррупциялык башкаруу системаны оңдойлу деген сыяктуу эле бажы системасын оңдошубуз керек. Бирок анын бажы системасын оңдош менин оюмча колдорунан келбейт. Себеби бул Россия, Казакстан сыяктуу международный бажы тармагына байланып калган. Ошондуктан биздикилердин колунан келбейт, ал аракет деле кылбай эле койсо болот. Учурда саясатты колдойсузбу? Учурдагы саясат кайсы саясатты колдойм? Азыр учурда саясат жок болсо. Азыр учурда саясат жок. Азыр Кыргызстанда саясат жок. Президентибиз жок. Исполняющий обязанности болуп жүрөт, милдетин аткаруучу. Премьер-министрибиз жок, милдетин аткаруучу болуп жүрөт. Жогорку кеңешибиз жок, милдетин аткаруучу болуп атышат. Анан кайсы саясатты колдойсуң? Эгер саясат бар болсо, анда өзүңө талкуулап берет элем, бул жери туура эмес, бул жери туура болуп атат деп. Азыр саясат жок Кыргызстанда. Ошондуктан учурда саясатты колдойм деп да айта албайм, колдойм деп да айта албайм. Тилегеним эле ушул болуп атат. Эптеп эртерээк мыйзам талаасына чыгып кетсек экен, эртерээк президенттик шайлоо, президентибизди шайлап алсак экен, эртерээк жогорку кеңеште шайлоо, жогорку кеңештин депутаттарын шайлап алсак экен, эртерээк конституциябызды өзгөртүп, бир нормальный конституция кабыл алып алсак экен депчи. Сиз Кыргызстандагы күчтүү саясатчыны билесизби? Же бардыгы эле эшектин бешик сүзгөндөрбү?
күчтүү саясатчы барбы Кыргызстанда? Кыргызстанда күчтүү саясатчылар бар, бирок аларды баркын билген киши жок. Кыргызстандагы күчтүү саясатчынын баркын билген киши жок. Андай акылдуулар мындай болот да, акылдуулар көп учурда акылы жокторго тең келгиси келбейт. Акылы жоктор менен айтышып отургусу келбейт. Түшүнбөгөн адам менен ушул Атамбаев менен ким барып айтышат эми өзүң ошонун деңгээлине түшүп, анан тиги ойду төөнү дөөрүтүп, андан көрө койчу дейт. Өзүң эптеп оокатың кылсам дагы биякта жүрө берейин дейсиң да. Көрдүңбү? Ошондуктан Кыргызстанда билимдүү адамдарыбыз да көп, күчтүү саясатчыларыбыз да көп, бирок могуретиндей. Ошого түшүрүп салган Текебаевдин конституциясы болду бизде. Жанагындай акчасы бар болсо эле. Эми манту сатып жүрүп, пирожки сатып жүрүп, келип алып депутат болушуп, анан ошолор макөлө сакөлө болуп анан жүрүштү, анан ошолор анан Кыргызстанды башкарып атса, анан каяктан анан ошолорго барып анан саясатчы боло аласың. Биздин Назарнис маалымат агенттигинин салтка айланган өзүнүн суроосу бар да, же болбосо мүмкүнчүлүк берет сизге кыргыз элине болобу, же кимдир бирөөгө болобу, же Садыр Жапаров болобу, ошол учурда Атамбаев болобу, кайрылууңузбу, же сөзүңүз болсо сиз айтып алсаңыз болот, эркин микрофон. Мен эми кыргыз элине эле кайрылат элем. Баягы элибиз кантсе да баягы башынан көптү өткөрүп, ошол 30 жылда бир топ эле бышыктык көрүнөт, бышыгып калдык көрүнөт. Эч убакта саясаттагыларга түбөлүктүү ишенбегиле. Биринчи биз ошол эле Акаевди шайлаганда да тим эле ыйлаганбыз буркурап. Түнкү саат 12-де Ак үйдүн эшигинин алдынан тосуп алып, башына ак калпак кийгизип, чепкен жаап, буркурап ыйлап, анан Акаев болсо туура Садыр сыяктанып, Кыргызстандын баарын кыдырып, барган жеринде болсо мен 3 жылда эле Швейцария кылам Кыргызстанды деп, ошол жерде тим эле ар бир сөзүн сүйлөгөн сайын көзүбүздөн жаш агып ыйлап, кана ошол ишин аткарылган жок. Андан кийинкилеринде эле келген сайын, шайлаган сайын, ай Кудай айланайын, эми ушул оңдойтко деп аттык. Андай болгон жок. Ошондуктан эч бир саясатчыга фанатикалык түрдө ишенбегиле. Фанатикалык түрдө ишенбегиле дейт элем. Тилек кылгыла. Мына Садырды эми азыр тилек кылып атабыз. Ошол тилегибизди актасын деп ойлойм. Мен Садырдын кулагына Алтын сырга деген макаламды жаздым. Ушул макаламда эң башында элдин назары түшүп турат, ошол назарды сындырба дедим. Ошол назар сынбасын. Элибиздин назары жетет эми, ушул 30 жыл жакшы эле кыйналдык. Ушул назары сынбай эми мамлекетке иштей тургандар таза иштеп, калыс иштеп, мамлекетибизди оңдоп кетсин. Ошондуктан элибизге калыс болгула, бири-бириңер менен ызылдашпагыла, кайсы бир саясатчыны колдоп, бири-бириңерге жаман көрүнбөгүлө, сөгүнүп сагынбагыла. Жана соцсеттерге кирсең, сөгүнүп сагынгандар көбөйүп кетти. Алардын баары маданиятсыздыктын, билимсиздиктин, түркөйлүктүн белгиси. Ошондой түркөй болбогула, сабырдуу, терең ойлонуп, баарына мындай бир акыл эс менен көңүл бургула дейт элем. Рахмат. Чолпонбек мырза, Кудайым буйруп насип кылса, амандык болсо, эмки көрсөтүүбүздө сиздин жазуучулук Аны мен өзүм суранып койгон сыяктуу болсом. Жок. Сиздин ошол чын эле жазган бриллиант чыгармаңызды талкууга сиз аябай жакшы бир идеяны айтып койдуңуз. Убактыңызды аябастан бизге келип маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ошол кыргыз элине көптөгөн чыгармаларды жарат. Мындан да болсо бизге акыл айтып жүрө бериңиз. Алтын башыңыз аман болсун. Кыргыздын ар бир кыргыз биригин амандык тилейт эмеспи? Урматтуу Назарнис маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү жазуучу жана саясатчы деп коелу Чолпонбек Абыкеев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.